Барыңарға салам. Өткен программабызда біз саяси партиялардың шайлоо алдындағы уадаларын талдап, аткарган аткарбагандарын тизмектеп беребиз деп уада берген элек. Биз сөзүбүзгө турабыз, турбагыдай депутат белек. Эмесе арген бардыгын айтып берет силерге. Кандайсыңар? Мен дароо эле баштайм. Биринчи кезек Кыргызстан партиясыныкы. Кеттик. Кыргызстан бул жогорку кеңештеги эң бай партиялардын бири. 2010 жылы аны ири ишкерлер жана мурда кийин чиновник болуп байлык топтогондор түптөгөн. Ачык айтканда көбү алка магнат Шаршембек Абдикеримовдуку деп билишет. Иши кылып, бул партия 2015 жылы убаданы мол берип, катуу мактанышкан. Мен ойлойм, биздин талапкерлер, биздин Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлеринин ичиндеги талапкерлер эң татыктуу талапкерлер. Коррупцияга малынмаган, коррупцияга эч убакта колун салбаган, өздөрүнүн маңдай тери менен тапкан жаштар бүгүнкү талапкер болот. Мен ойлойм, ушулар бүгүнкү күндө парламентке келсе, келечекте жакшы өкмөт түзгөнгө, жакшы өкмөттү ишин көрсөткөнгө өздөрүнүн чоң салымдарын кошот. Деп айтып, жогорку кеңеште 18 мандатка ээ болушкан. Дароо СДПК Атамекен Өнүгүү Прогресс менен парламенттик коалицияга кирген. Курч маселелерде сын пикирин айта албай, бийликти жандай жүргөнү үчүн убагында Кыргызстан партиясын СДПКнын клону Атамбаевдин марионеткасы деп атап, актанууга аргасыз кылышкан. Кто-то называет нас партия клон СДПК, мы этого себе никогда не смогли бы позволить. Эми буга ишенич коюшту сиз чечиңиз. Иши кылса, коалиция аркылуу кыргызстанчылар өкмөткө барышты. Парламенттик комитеттердин жетекчилери болушту. 3 жыл спикер болгон Дастан Жумабековду да албетте унутпагыз. Мы здесь кукурузу не охраняем, как говорится, да? Ошол эле маалда Кыргызстан партиясы көп чыр-чатактарга да келинди. Башкасын айтпаганда да 2018 жылы Канат Исаев Токмокту жерди мыйзамсыз менчикке өткөрүү үчүн 12 жылга кесилген. 2019 жылы жогорку сот аны актап койгон. 2017 жылы Исаев бийликти басып алмак деген айып менен камалып, 1 жылын абакта өткөргөн. Кыргызстан партиясынын дагы бир депутаты Дамирбек Асылбек уулу 2018 жылы Казакстанда кармалган. Казак бийлиги аны контрабанда менен иштеген эл аралык кылмыш тобу лидери деп таанып, 10 жыл абакка кескен. Кыргыз өкмөтү экстрадиция кылдырган соң көп өтпөй түрмөдөн бошотту. Кыргызстан партиясынын парламенттеги ишмердүүлүгү жөнүндө сын пикирлер көп айтылган. Мисалы Ширин Айтматова жогорку кеңештеги ун өндүрүүчүлөрдүн мафиясы деген иликтөөсүндө Шаршембек Абдикеримов жана башка депутаттарды мандаттарын баюу үчүн колдонгон деп айыптаган. Анын айтымында депутаттар өздөрүнүн бизнесин колдоо үчүн бир нече мыйзамдарды кабыл алган. То есть они покрыли все официальные расходы на выборы и еще заработали около 350 миллионов только за 1 год и только на одном законе. Убаданы учтап эле чачышканын башында айтып өтпөдүкпү? Ошондо атайын сайт ачып, аткарчу иштерин төкпөй чачпай жазышкан. Эстерине сала калалы деп, ал сайттарды сыйпалап таппай калдык. Булго эми жаңылык деле эмес. Шайлоо өткөндөн кийин көп эле партиялардын сайттары ичиндеги бүт маалыматтары менен кошо жок болуп кетет. Бирок, билесиңер да, интернет эч нерсени унутпайт. Веб-архивде сайттын копиясы сакталып калыптыр. Анда 7 кадам аттуу программа бар экен. Текстти окуп көрсөк, ал шайлоо программасына эмес эле философиялык чыгармага окшош. Ыймандуу Кыргызстан, кереметтүү Кыргызстан, жигердүү Кыргызстан деген пункттарда мамлекет мындай тигиндей болушу керек деген чакырыктар турат. Аны көчөгө чыксаң, илибой таксист деле айтып бере алат. Эч кандай конкретика жок. Шайлоочу катары мен программада маселелер аныкталып, аны чечүү жолу жана мөөнөтү белгиленишин күтөм. Бирок бул жерде андай жок экен. Дастан байке, кемчиликтерди көрүп жатасызбы? Кемчилигин көрө албай атам. Айтмакчы, сайты өчкөнү менен YouTube'да партия Кыргызстан деген канал сакталып калыптыр. Ошол жерден убадалардын видео форматын таптык. Көрөбүз. Биз өзүбүзгө милдеттенме алуу менен пенсиянын орточо деңгээлин 13 000 сомго чейин жеткирүүгө убада беребиз. Кайдагы 13 000 сом? Соцфонд 2020 жылы Кыргызстанда орточо пенсия 6061 сом деп расмий билдирди. Ар бир жаңы төрөлгөн наристеге 50 000 сомго чейин депозит төлөөгө жетишебиз. Стоп, ушуга токтоло кетели. Бул убада ишке ашкан эмес. Эмнеге деп Али Токтокунов Азаттыкта жүргөндө спикер Дастан Жумабековдон жакшы эле сурап калды эле. Бирок сиздер 50 000 деп убада бергенсиздер. 50 000 жетебиз. Популисттик идея менен жеткандай. Бул биздин койгон талап. Ушу талапка жетебиз. Качан? Биздин койгон максат.
Качан? Мисалы сиз Эми качан ушул деп- чакырылыш үчүн убада бергенсиз толук да? Эми калган убадалар ишке аштыбы, ашпадыбы өзүңүз баа бериңиз. Ар бир облуста карыз коркунучуна калган жарандарыбызга жардам бере турган акысыз юридикалык кеңеш берүү пункттарын ачабыз. Дыйкандардан айыл чарба продукциясын сатып алуу боюнча мамлекеттик кепилдик берүү маселесин көтөрөбүз. Электр энергиясынын тарифтерин арзандатуу үчүн ишкерлер төлөгөн салыктардын көлөмүн кыскартуу үчүн күрөшөбүз. Ипотека кредитин төлөөнүн мөөнөтүн 20 жылга чейин көтөрүүгө жетишебиз. Айыл жерлериндеги медициналык тейлөөнүн сапатын жогорулатабыз. Илим менен спортту өнүктүрүүгө ар тараптан колдоо көрсөтөбүз. Айылдарга 500 тигүү цехин жана экологиялык жактан таза продукция чыгарган 500 ишкана ачабыз. 500 деп ошондо катуу эле дуулдашкан эле. Мына ишенбесеңиз. 500 швейных цехов по районам, областным центрам. Это 500 теплиц по районам, областным центрам. Это 500 перерабатывающих мини-компаний. 5 эмес 6 жыл депутат болуп отурушат. Деги канча убадасы ишке ашты? Аларды аткарам, жасайм дегенин жазып алып, эстетип турган Политмер KG сайты бар. Андагы маалыматка карасак, Кыргызстан партиясынын талапкерлери жалпы 73 убада беришиптир. Канчасы аткарылыптыр дебейсизби? 16 эле ишке ашыптыр. Тагыраагы 22% убадасы гана ишке ашкан. Мисалы, Нарын облусундагы Чолпон айылы таза суу менен камсыз болуптур. Чоң Алайда кыш куючу заводду куруу маселеси жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлүптүр. Мигранттарга акысыз юридикалык консультациялар ачылыптыр жана башка. А бирок партия 2015 жылы биз баарын сөзсүз жазайбыз. Башкаларга окшоп айтып, бирок унутуп калбайбыз дебеди беле. Башкалар убада берет. Биз аткарабыз. Кыргызстан саясий партиясы. Балким Кыргызстан партиясы оппозицияда жүрсө түшүнүүгө болор эле. Бирок такай бийликте, өкмөттө, коалицияда болушта да. Анда эмнеге убадасын аткарышкан жок? Эми убада берсе аткарышабы? Ишенич коюш сиздин колуңузда. Бул видеого лайк коюп, социалдык тармактарда таратканды унутпаңыз. Албетте башка партияларда убадаларды калың беришкен. Биз аларды да таап чыктык. Али Тактакунов каналына жазылсаңыз, баарын көрө аласыз.